көчөнү bir окуя болду менин эмемде. Bir bala telefon çalат, устаз дейт. Менде bir суроо бар. Жалпы түргө айтып коюңуз деди. Биз ата энебиз бизди эме кылды, кудалады, кыз макул болду. Мен анан экөөбүз жөн жүрбөйлү деп, анан барды бир жерге нике кыйдырып алды дейт. Кимге кыйдырдың десем, эми бир таксырга. Таксырлар нике кыйбайт азыр, унутпагыла. Таксырлар көчөдө жүргөн бирөөлөр нике кыйган болбойт. Анден муфтияттан бекитилген имамдар гана кыя алат. Башка бирөө нике кыйган акысы жок. О 12 жыл, 20 жыл башка мамлекетте окуган Дамбылда болсо дагы аны нике кыйганга болбойт. Бизде мындай жобо ушундай. Эртеңден жооп бериш керек болот. Анан эмне болду десем, ошо кыз менен отуруп экөөбүз нике кыйып алдык дагы, анан мен ал кызды бузуп койдум. Эми бузуп койгондон кийин мен аны менен үйлөнгүм келбей калды деди. Мынакей. Никенин эмнеси бузулду? Никенин субханалла жана эң негизги нерсеси бузулду. Ал экөөнүн ортосунда никеге чейин бул нике ата энесинин уруксаты жок болду. Бул нике макруh нике болду. Нежелательный нике болду. Эми ортодо эми биз эрди аялдай болуп келишпей калдык. Эмне болду? Бузулду. Көрдүкпү? Шарият болсо ошо никени эң таза акыбалда алып калган экен.